Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын ачылыш аземине саламаттыкты сактоо министри, президент Үнчүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн өкүлдөрү, оорукананын кызматкерлери катышты. Министр үй бүлөлүк дарыгерлер тобу калктын катмары үчүн медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын кыйла жакшырталарына ишенимин билдирди. Бұл азыркы бүгүнкү мааракенин ачылышы болсо биз бул жерге военноустановка калк жылданга көбөйүп аткан үчүн баягы иммиграция көп болуп аткан биздин бир үй бүлөлүк дарыгерлер борбору болчу бу жерде. Жетишпей аткандыктан ушуну биз айыл өкмөтү чуркап аракет кылып атып, биздин айылкеш төрагасы, биздин айыл өкмөттүн башчысы чуркап жүрүп, ушул фондко кайрылып атып, утуп алганбыз ушунучу. Мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн алкагында Чүй районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна 5 миллион 600 миң сом, ал эми Сокулук районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна 11 миллион сом бөлүнгөн. Белгилей кетсек, Катар кайрымдуулук фонду курулушка 10 миллион 400 миң сом, ал эми Военно-Антоновка айыл өкмөтү 600 миң сом бөлгөн. Катар Чарити кайрымдуулук уюмунун мүдүрү Абдулкадир. Бул медициналык борбор заманбап жабдуулар менен жабдылган жана тажрыйбалуу дарыгерлер эмгектенет. Ошондой эле заманбап диагностикалык дайырлоо ыкмаларын колдонуу менен медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Здесь у нас будет работать где-то 18 человек. Бул жерде 18 киши иштейт, анын ичинде 3 үй бүлөлүк дарыгер. Алардын бирөөсү гинеколог, кардиолог жана педиатр болот. Ошондой эле уролог алып келүүнү пландаштырып жатабыз. Один уролог мы сюда планируем. Военно-Антоновка айылында 22 миңден ашуун тургун жашайт. Бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун ачылышы аларды өзгөчө кубандырууда. Айдана Камалидин кызы, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.